Президент Садыр Жапаров 2 февралда Бишкектеги клиникалык медициналык тез жардам ооруканасына барып, жылуулук борборундагы жарылуудан жабыр тарткан кызматкерлерден кабар алды. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан билдиришти. Президентке саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бейтаптардын абалы тууралуу маалымат берип, зарыл болгон медициналык жардам толугу менен берилип жаткандыгын белгиледи. Министрлик Жээптеги жарылуудан 5 адам Бишкектеги тез жардам ооруканасына түшкөндүгүн, алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүндө жаткандыгын жана 2 киши үйүндө дарыланууга жөнөтүлгөндүгүн маалымдаган. Мамлекет башчы мунун алдында кырсык болгон Бишкек жылуулук борборунда болуп, бул жайдын авариядан кийинки абалы менен таанышкан. Анда Жээптин ишин тез арада калыбына келтирүү боюнча тапшырмалар берилген. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аварияга байланыштуу иш сапарын токтотуп, Алматы шаарынан Бишкекке келип, жеринде ыкчам штабтын жыйынын өткөргөн. Ал эми буга чейин Бишкекте өткөн маалымат жыйында өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Жээптеги абал 5-7 күндүн ичинде жөнгө салынаарын айткан. Основные работы ведутся по выявлению причин этой аварии. Рассматриваются две версии. По поручению Камчая Кадрышевича рассматривается версия диверсии возможной, потому что предварительно были несколько хлопков в 3 часа ночи. И, конечно, это техногенную тоже составляющую мы не исключаем, поэтому возможно и технические моменты. На сегодняшний день, то есть на сегодняшнее время, в принципе, зона подтопления уже устранена, подтянуты 4 больших дизельных насоса, работают пожарные машины по откачке воды для подачи питания к отключаемым котлам. К вечеру еще 4 котла, мы информацию дали, да, уже, да? К вечеру эти котлы работоспособны, полностью готовые. Они, 12 котлов были просто отключены из-за электроэнергии и из-за подтопления. Они вот сейчас энергетики дадут уже питание, и к вечеру 4 котла уже начнут работать в штатном режиме. Ал эми Бишкек жылуулук энергия ишканасынын директорунун орун басары Шаршембек Сарыкеев Бишкек жылуулук электр борборундагы 2 февралдагы болгон авариядан улам борбордо бир канча районго жылуулук берүү токтотулгандыгын белгилеген. Предпринимаются меры для обеспечения, для функционирования системы теплоснабжения. Это такие шаги, вводятся ограничения на горячее водоснабжение практически всем абонентам. Кроме того, ведется работа по отключению потребителей, не социальных потребителей наших. Режим по отсутствию отопления южной части города, 12, 11, 6, 7, часть 8 микрорайона, 3, 5, Улан, Кокджар на сегодняшний момент, вот на данный момент, с низкими параметрами практически нет отопления. А горячая вода? Горячей воды нет. Нигде. Энергетика министрлиги жылуулук электр борборунда 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында авария болгондугун кабарлаган. Ушул тапта жылуулук борбордун кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Жээпте өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланды. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абайкеров менен экс-депутат Айсулуу Мамашева жогорку кеңештеги Альянс фракциясынан депутат болуп катталып, парламент депутатынын күбөлүгү менен төш белгиси берилди. Мындай чечим борбордук шайлоо комиссиясынын 2 февралдагы отурумунда кабыл алынды. Алар диплом чырына байланыштуу мандатынан ажыратылган Альянс фракциясынын депутаты Фархотбек Исмаиловдун жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып тагылып, камакта жаткан экс-депутат Эмил Жамгырчиевдин ордуна келишти. Боршайком ушул эле күнү өзү жазган арыздын негизинде Эмил Жамгырчиевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. 43 жаштагы Элдар Абайкеров Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетин, Кыргызстандын мамлекеттик юридикалык академиясын аяктаган. 2019-жылы экономика министринин орун басары болгон. 36 жаштагы Айсулуу Мамашева 6-чакырылышта Ата Мекен фракциясынан депутат болгон.
Бүгүн 2 февралда Бишкек шаардык соту журналист Сайпидин Султаналиевди Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоордун кызматкери Акын Азамат Ишенбековду жана аталган долбоордун кызматкерлери Акыл Орозбековду, Сапар Акунбековду, Жумабек Турдалиевди камакта калтырды. Журналист Султаналиев бийликти басып алууга чакырык жасаган деген айып, аша чапкандык деген пикирин айтты. Катары көрүп, негизи эле өзү биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орношу керек болчу. Муну Садыр Жапаров өзү кызматка келе жатканда үзөңгүгө бутун салган мезгилде биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орнойт. Мындан кийин бир адамдын, жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн эч ким иштебейт деген сөздөрү да бар болчу. Мен ошол Садыр Жапаровдун ошол сөзүнө ишенип дайыма өзүмдүн материалдарымды даярдаган программаны дайыма фактылардын негизинде алып барып келе жатам. Ушул убакка чейин алып бара бермекчимин. Ал эми жанагы ызы-чуу салып, же болбосо башаламандыкты уюштуруу боюнча күнөөлөп аткандыгы бул өтө аша чапкандык деги эле. Мен үчүн өзү журналисттик кызмат, журналисттик орун бул президенттик тактан дагы бийик орун. Кечээ 1 февралда Бишкек шаардык соту Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Айке Бейшекееваны 2 айга камакка калтыруу чечимин чыгарган болчу. Эске салсак, 17 февралда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен эркин медиаларда иштеген 11 журналист жана кызматкерлер 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагына камакка алынган. ИИМдин басма сөз кызматы милиция кызматкерлери тарабынан интернет тармагына мониторинг жүргүзүү учурунда Айтайт десе жана Темиров Лайф аталышындагы баракчалардан массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдар жарыялангандыгы тууралуу маалымат алынгандыгын, экспертизанын корутундусунун негизинде Кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүмү менен иш козголгондугун маалымдаган. Бишкектин четиндеги Энесай жаңы конушунун аймагында жаңы төрөлгөн ымыркайдын жансыз денеси табылган. Бул тууралуу Чүй облустук Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 1 февраль күнү саат 17:37 чамасында Аламүдүн Риптин нөөмөт бөлүмүнө Аламүдүн айылынын Алмата жана Айланма көчөлөрүнүн кесилишинде жаңы төрөлгөн баланын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган маалымат Аламүдүн Риптке катталып, сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлө баштаган. Ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында 20 жаштагы жаран аныкталып, ал Бишкек шаарындагы үйлөрдүн биринде 7 айлык эркек баланын жансыз абалда төрөгөндүгүн, эмне кылаарын билбей, курбуларынын кеңеши менен баланын жансыз денесин күрөң кутучага салып, Аламүдүн районунун Алмата көчөсүнүн Энесай жаңы конушунун аймагындагы талаага таштагандыгын билдирген деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда тийиштүү соттук укуктук экспертизалар дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери уланууда.